Казыкка байланган таяже. Совет мамлекети жаңы орногон жылдарда элдин жашоосу оңой болгон жок. Жаңы өкмөт билим берүүнү күчөтүп, мектептер ачылганы менен караңгы эл аны дароо эле кабыл ала албады. Көпчүлүк чоңдор балдарын мектепке жибербейт. Айыл кыдырып мугалимдер түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Ошондо да булар эмне, башкарма болмок беле, эптеп кат тааныса жетет деп билимдин маанисин түшүнүшпөйт. Бир класста ар кандай жаштагы балдар чогулуп окуйт. 7 жашар бала менен 14 жаштагы өспүрүм да бир партада отурат. Кой Таш айылына мектеп алыс. Ошентсе да Ташбүү менен Расулдун ата-энеси жана ошол айылдагы 10 чакты түтүн эл Совет мамлекетинин мыйзамын сыйлап, балдарын мектепке жөнөтүп турушту. Эртең менен таң агар электе чыгып, кечинде чарчап, караңгыда араан кайтышат. Алас келгенсип кыздарга дагы бир түйшүк пайда болду. Ошол маалда өспүрүм кыздар чачтарын 5 көкүл кылып өрүшчү. Мектепте ага тыюу салынган. Салбырабай чачыңарды 2ге бөлүп өрүп келгиле, дейт мугалим. Үйүндөгү апаларын айтышса, алар сен эмне, эмитен эле чачыңды 2 бөлүп өргүң келип калдыбы? Күйөөгө чыккан кыз гана салт боюнча ошентип өрөт, дешип уруксат беришпейт. Кыздар ошондо тарактарын баштыктарына салып алып, үйдөн бир топ алыстаганда чачтарын мектептин талабына ылайыкта өрүшөт. Кайра үйгө кайтканда апаларынын талабы менен 5 көкүл кылып өрүшөт. Ушинтип жүрүп сабакка да кеч барышат, үйгө да кеч келишет. Ташбүү менен Расулдун ата-энеси мектептен кеч чыкканда ошол айылдагы тайжеңердин үйүндө жатып калгыла, деп айтышар эле. Алар маал-маалы менен ушентишчү. Тайэжеси балдарга мектептен келатканда куру кол кайтпай, токойдон өтөсүңөр, отун тере келгиле. Силерге чай кайнатканга керек болот, дечү. Алар тайэжесиникине кала турган болсо, отун тере барышчу. Бир күнү мектепте ошол айылдын балдары Ташбүүгө мындай деп калды. Бүгүн үйүңөргө кете бергиле. Тайжеңер жиндеп кеткен. Жездеңер аны чоң казыкка байлап салган. Ал кечээ айыл аралап чуркап, баарына асылды, дешти. Ташбүү ишенбеди. Иниси Расулду ээрчитип алып, сабак бүтөр замат тайэжесиникине кайрылды. Алыстан эле алардын тайэжесинин үйү көрүнүп турчу. Анткени айылдын четинде дөңдөгү жыгач үйдө жашачу. Ошол жакка бурулуп бара беришти. Бирок Ташбүү классташтарынын сөзүнөн кийин кооптонуп, отун деле тербеген. Балдар үйгө жакындай берди. Үй тыптынч. Эч ким жоктой. Тайэжесинин эшиги 5 колдун салаасындай ачык болуп, сырттан да, ичтен да шыкаалап караган адамга кадимкидей көрүнчү. Алар акырын ошол эшиктен шыкаалай бергенде, үйдүн ичинен коркунучтуу кыйкырык угулду. Жакшылап шыкаалап карашса, чачтары саксайган, бети кумсарган тайэжеси чын эле казыкка байланып экен. Ал аларды көрө калды да: "О, Ташбүү! О, Расул! Силердиби? Окуу калды биякта, отун калды тиякта. О, топчудай болгон өлүгүңдү көрөйүн", деп ачуу кыйкырып обдулду. Ташбүү инисин колдон алды да артын карабай келген жолуна түшүп катуу чуркап жөнөдү. Айыл ичиндеги иттер абала үрүп, алардын кыйкырыктары шамалга аралашып кетти. Жолдогу ташка да, сууга да карабай тегиз кечип чуркап кете беришти. Өпкөлөрү көп, үйлөрүнө араң жетти. Ата-энеси буларды келбейт го деген ойдо төшөк салып жатууга камданып калган экен. Өңү бозоруп, титиреп кирип келген балдарын көрүп таң калышты. "Эмне болду?" деди атасы. "Тайэжем жиндеп кетиптир. Аны 2 чоң казыкка 2 колунан керип байлап коюптур. Жездем молдого кетиптир. Дем салып жинин кайтарат экен", дешти экөө жарыша. Үй ичи жымжырт боло түштү. Апасы уккан кулагына ишенбей дел болду. "Көптөн бери ооруп жүрөт эле. Эми кантип кокуй? Боорума жин тийди дегени кандай? Кудай, өзүң жардам бер", деп үшкүрүп отуруп калды. Эртеси эртең менен: "Силер кечээ катуу чоочуп калыпсыңар. Бүгүн минтип Расул ысытмалап да калыптыр. Анын үстүнө күн суук болуп кетти. Силер жазга чейин мектепке барбай тургула. Биз барып тайэжеңден кабар алалы. Мектебиңерге да кирип жагдайыбызды түшүндүрөбүз", деди атасы. Апасы дагы кошумчалады: "Жазында күн узарып да калат, жылып да калат. Ошондо кайра каттай баштайсыңар. Азыр үйдө жүрүп, чарба иштерине жардам бергиле". Бул жылдары билим алуу оңой эмес болду.
Бир жагынан жаңы заман балдарды жапырт мектепке тарта албай кыйналса, экинчи жагынан караңгы эл анын пайдасын толук түшүнө албай, балдарды тегиз окутуп эмне, баары башкарма болмок беле? Эл башкаргысы келгендер окута берсин балдарын. Биздин ата-бабабыз мал менен эле жан баккан деп ачык эле каршы чыгышчу. Таш бүлөрдүн айылындагы балдар ошол кыш мектепке каттабай коюшту. Убакыт өтүп элдин көзү ачыла баштады. Кыш өтүп жаз да келди. Бир күнү Ташбүнүн апасы баягы жин тийди деген сиңдисинен кабар алган кетип, кечке жуук кубанып кайтты. Тайэжеңер жакшы болуп калыптыр. Коңшу айылдагы күчтүү молдого окутушуптур. Дуба окуп жинин чыгарышты дешет. Мектебиңерге да кайрыла келдим балдарым. Мугалимдер биздин айылга келгени жаткан экен, кайра менден салам дубай кылып айттырып жиберишти. Балдарыңар эртеңден баштап мектепке бир калбай келсин дейт. Болбосо айылдын начальниги менен баарабыз деп коркутушту. Ташбү, Расул, жүргүлө. Кеч боло электе айылды кыдырып мектепке барган балдарга кабарды жеткирели. Ошентип балдар мектепке кайрадан каттай башташты. Ташбү менен Расул тайэжесиникине такыр баргыс болгон. Ошол жалгыз үйдөн чачы саксайган аял атырылып чыгып эле баса калчудай болуп, сабак бүтөр замат Ташбү инисини ээрчитип, эч кимге карабай үйүн көздөй чуркачу. Балдар 2 айдай окушкан соң Ташбү менен Расул минтип келди. Сабак эми токтоду. Ушуну менен күзүндө келесиңер, деди мугалим. Эс алуу болот экен да. Анда апасы: Ботом, күндүн жылуусунда окута беришпейби? Кышында дагы мектепке деп кыйнайт экен да. Же жарытылуу бутунда чокою, үстүндө тону болбосо, кыш күрөөдө үйгө отургузуп жайында окутса болбойбу? Ушу Союздун оку деген закону бизди кыйнай турган болду. Жайында эмне, жылаңайлак жүгүрүп барып келе беришет эле да, деп нааразыланды. Балдар дем алышта жүргөн жайдын бир күнүндө Ташбүнүн атасы коңшу айылга барып, сабырсыз келди. Аялына: Белиңди бек бу, сиңдиңи ээсине тапшырышыптыр. Камдан баралы, деди. Ташбүнүн апасы чаңырып ыйлап жиберди да: О, шорум, боорумдан айрылдымбы? Жакшы болуп калбады беле? Дагы эмне болуптур? Сиңдиңин акыркы күндөрү түндө туруп кетчү адаты пайда болгон экен. Ошентип 2-3 күн жоголуп кетиптир. Эртеси издеп токойдон араң таап келишиптир. Анан тиги молдону чакыртып дем салдырса да кайтпаптыр. Акырында кур элекке суу куюп, казыкка байланган жеринен башынан ылдый суу элеп көпкө дуба окуптур. Ошондо тынчтаныптыр. Бирок сөзгө келбей 2 күн сулк жатыптыр да 3-чү күнү кете бериптир. Ушундай суу элеп жин чыгарчу күчтүү дуба бар экен. Бирок тиги молдо көбүрөөк окуп койгонбу, же сиңдиңин көтөрө албай калганыбы, айтор ажалы жетип ичер суусу түгөнүптүр да шордуунун. Тур эми, көп кайгыра бербе. Баралы, жерге койгондон кийин келебиз, деди. Ошол түнү Ташбү короого чыгып, жылдыздуу асманды карап, тайэжемдин жаны кайсы жылдызда болду экен? Анын жаны тынчтык таап, бизди карап турат болду бекен? Биз терип барган отунга уюн саап келип, чоң казанга куюп бышырып, бизге талкан чайып берчү эле. Беймаалга калбай мектептен чыгар замат биздикине келе бергиле. Жаш балдар беймаал жүрсө болбойт. Жолдон да ар кандай шайтан, жин жолугуп калса жаман. Окууңар бүткөндө чуркап келгиле. Жолдо отун жолуктурсаңар ала келсеңер, минтип мен силерге сүт бышырып талкан чайып берем. Макулбу? Кичинекей кара топчудай болгон Расулум мыкты адам болот, дегендерин эстеди. Жин бизге эмес эле өзүнө жолугуптур да. Ушу үйү да айылдан алыс. Токойго жакын болчу да. Коркунучтуу, деп улутунуп койду.